Мен YouTube канал ачып киреше табайын деген ниетим бар эле. Өзүм арабчаны жакшы билем жана Перс булуңундагы өлкөлөрдүн биринде эмгектенем. Каналды ачып иштетип баштаган соң эле ушул каналдан түшкөн киреше адалбы, арамбы деген ой эле такыр мени курчап алды дейт. Каналым дейт, информативный дейт, маалымат бөлүкчөсү экен. Ааламдагы кызык фактылар тууралуу канал жана киреше түшүш үчүн биз Батыш жана Америка өлкөлөрүнө аңгырс тилинде жасайбыз видеолорду. Ошол себептен араб аалымдардын YouTube'дан түшкөн кирешенин өкүмү тууралуу айткан сөздөрүн, фатваларын издеп баштадым. Устаз дейт, араб аалымдардын баары эле YouTube'дан түшкөн кирешени шубхат, шек күмөндүү деп мындайча айтканда. Бир ооздон айтышат экен, кирешесинен алыс болгула деп насаат беришет экен. Жада калса YouTube каналы бар, көп катталуучусу бар араб аалымдары YouTube'дан бир тыйын албайбыз. Себеби анын кирешеси адалдан алыс деп айтышты. Устаз, бир аз түшүндүрө кетсем, YouTube'дан түшкөн кирешебиз бул ошол биз жүктөгөн видеолорго YouTube компаниясы өзү каалаган рекламаны дейт, жарнаманы коет. Ошол жарнама биздин видеого коюлган үчүн эле ошол жарнаманы көргөн үчүн YouTube бизге акча берет. А бирок биз видеонун автору катары YouTube койгон жарнамаларды алып сала албайбыз. Же фильтрлеп дейт, иликтен да өткөрө албайбыз. Бул жарнаманы кой, же муну койбо деп ал жарнамаларда кээде ачык кийинген аялдар же тамеки жана окшогон сыяктуу нерселер дейт. Мындай зыяндуу, арам көгүттөгөн, ачык арам көгүттөгөн жарнамалар болуп калат экен. Чачы көрүнгөн жана ачык кийинген дейт, батыш модасына кийинген аялдар болот. Биз ал жарнамаларды алып сала албайбыз. YouTube'дагы киреше мына ушул рекламалардан гана түшөт. Бирок кээ бир кыргыз аалымдар айтат экен, ошол YouTube'дан түшкөн акчанын садакасын чыгарып же зекетін чыгарып акчаны тазалап алса болот да деп. Бирок Аллах Таала таза жана адал гана садаканы кабыл кылат эмеспи? Бул жарнамалар Кыргызстандан YouTube'да ачып көрсөк реклама деле көрбөйбүз дейт. А бирок башка өлкөлөрдөн ошол видеону ачсак 2-3 мүнөт сайын реклама чыгып турат. Мисалы Египетте да ошондой. Баягы убагында бир өзбектин куудулдары тамашалаган эле. Биз кинону көрбөй же башканы көрбөй эле биз жарнаманы көрүш үчүн отурабыз. Жарнаманы көрүп атсак бир нерселер кошулуп чыгып калат депчи. Ошо окшош биякта да Египетте да жарнама тез-тез чыгып турат. Сиз айткандай. Устаз, сиз жооп берип коюңузчу, YouTube'ду иштетип киреше тапсак болобу же болбой калабы? Боло турган болсо ишибизди уланта берели. Бул боюнча мурда суроолор көп келген. Бир канча аалымдарыбыздын, заманабыздагы залкар аалымдарыбыз, Шейх Заид Багдаш устазыбыз Ханафи мазхабында 30 жылдан ашык ушундай бир эмгектенип келет. Андан кийин Шейх Юсри устазыбыз, мухаддис устазыбыз. Айтор бир катар устаздарыбыз бар. Шейх Шаннар Ханафи мазхабтагы кыйын устаздарыбыздын бири. Ушу устаздардан сураганда мындай кылып усулга салып, фикhtан сонун бир жооп беришкен. Биринчи учур, сиз YouTube каналында арам нерсени жарнамалап, ошого үгүттөп чакыра турган болсоңуз болбойт бул такыр. Ал учурда алар YouTube иштетип сизге берип аткан жумушту берип аткан адамдар адал жарнама, арамга тиешеси жок жарнама болсо деле сиз эмгектенип аткан алкак тарап ошол пространство аянт мейкиндик туура эмес нерсени үгүттөп аткандык үчүн ал болбойт. Экинчи учур, сиз иштеп аткан нерсе маалымат деп кыскача эле токтолуп кетипсиз. Ошол маалымат жакшы бир маалымат элге мисалы таркатуу, география маселесинде же өлкөлөрдүн мисалы азыр чыгып атпайбы, ошондой пайдалуу бир көргөн адам менен убактысы кетет, бирок ошондо да бир пайданы сиңирип кала тургандай деңгээлде иштеп атсаңыз, аны арам дей албайбыз. Бирок ошол учурда маселе жарнамада калат. Жарнамада сиз ага ээ чыга албайт экенсиз, өзүңүз түшүндүрүп бергендей. Кээде жакшы жарнама чыгат, кээде жаман жарнама чыгат. Ошон үчүн ютуберлик бул жалкоолук иш болуп калбаш керек дагы. Андан башка кесипти табыңыз. Андан башка кесипти таап, анан башка учурда ошо пайдалуу маалымат жүктөп турсаңыз болот. Анткени чындап бул учурда жарнаманын өзүнөн жаман нерсеге үгүттөнүп калбаңыз да. Адамдардын жаман жолго кетүүсүнө себепкөр болуп калбаңыз. Ал учурда этияттыкты, такыбачылыкты карманып туруп, башка кирешенин булагын тапканыңыз жакшы. Муну эми кошумча бош болгондо маалыматты жүктөй тургандай кылып.